Ассаламу алейкум, устаз. Кулакка дары тамызса, орозо бузулбайбы дейт. Жок, кулакка тамызса, эч кандай орозо бузулбайт. Орозо бузулуу шарттарынан бирөөсү мына ушул ооздон кирип, бул жака кекиртекке кетиш керек. Мына ушул шарт болуп эсептелет орозо бузуу боюнча. Башка, мисалы кулактан жана башка жактан киргендер алар орозону бузбайт, иншалла. Устаз, таравих намазын окуу жакшыбы же фарз намаздарын казаларын окусак жакшыбы дейт. Эми мындай да, көпчүлүк мына ушул суроолорду бере берет да. Баягы ушунчалык сооптуу болгон айда, сооптуу болгон мына ушул айда именно мисалы таравих намазы куфтандан кийин көп болсо 1 саат же 1,5 саат болот да. Ошол 1,5 сааттык убакытты мындай үнөмдөгөнгө аракет кылышат да. Ошонун ордуна мен каза окусам болобу деп. Болбосо бул жакта 23 саат бар да. Ошо 1 саатты албагандачы. 23 сааттын арасында үч эле убакыттан башка бардык убакытта каза намазын окуса болот эле. Бирок Рамазан айы келди, орозо башталды, ошол учурдан ушул суроо келет. Эмне дейт? Таравихти окубай эле мен ушул казаларды окусам болобу дейт. Албетте болот. Көйгөй жок. Бирок таравих намазынын өзүнүн ордунда окуганыңыз жакшыраак. Таравих бул жылда эле келе бере турган, же болбосо ай сайын келе бере турган бул чоң бир мүмкүнчүлүк эмес. Же болбосо мол ай кетти, андан кийин таравих окуйм дей турган болсоңуз, ал таравих намазына өтпөйт ал. Бул таравих намазы Рамазан айында гана окула турган намаз болуп эсептелет. Ал эми казаларды башка учурда жайын болсун, кышын, жаз, кайсыл убакта болбосун, сиз окуганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми таравих намазын окуганга андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол үчүн Рамазан айында таравих намазын окуганыңыз, ошол куфтандан кийин окуганыңыз жакшыраак болуп эсептелет.